Туугандар, ассаламу алейкум. Ошто Юго-Востокто бийиктик курулуштун 13-кабатында мансард батир сатылат. 2 бөлмөлүү, 68 шарчы метр, $800 квадраты. Азыр сиздерге планировкасын, анан жайгашкан жерин, локациясын көрсөтүп беребиз да. Азыр биз тепкич менен көтөрүлүп чыгып, туугандар, бирон эшикти ачып кирдик. Мына компания, көрүп турасыздар, бирон эшикти зоруну коюп берген. Анан терезелери бардыгы коюлган. Бул сквозной батир, туугандар, батыш жагында да, чыгыш жагында да терезелери бар. Анан шыбактары бүткөн, электромонтаждары бүткөн, домофон, интернет кабелдери бардыгы киргизилген, сантехникалары тартылган, даяр, ремонтко даяр батир да. Локациясын мен сиздерге көрсөтүп коеюн, келиңиздер. Өтө мощный локация да. Мынаны караңыздар. Терезеси дагы 13-кабат мансард болгон үчүн мындай тоголок, овальный. Мына караңыздар. Ошто Юго-Восток кичи району Насирдин Исанов көчөсү мына. Көрдүңүздөр, биз 13-кабатта турабыз. Нар жагы Таатандан өтүп Карл Маркс мектебинин алдына келесиздер. Мына маңдайда Карл Маркс мектеби турат, туугандар, билесиздер. Анын спорт полиясы, бул жакта болсо юстиция башкармалыгы, сатуу бөлүмү ушул эле үйдүн жанындагы блоктун 1-кабатында жайгашкан да. Локация өтө сонун да. Мектепке жакын, троллейбус жанынан өтөт, бияктан канал өтөт, туугандар. Юго-Восток кичи району аябай жакшы. Бул жагы Акбура дарыясы. Мына бул бөлмө, бул спальный бөлмө, туугандар. Кенен, караңыздар, узун туурасы 4x4, 16 квадрат чыгат да, ушул бөлмө өзү эле. Бир терезеси бар, күн как раз ушул жактан чыгат. Эртең менен күн чыкканда эле ушул бөлмөгө күн тиет да. Ана мына отопление трубаларындагы киргизип койгон, полуна стяжка куюлган. Бул спальный бөлмө болуп эсептелет. Эми кийинки бөлмөнү көрсөтөбүз. Мына коридор менен. Бияка келгенде бул жер эми мына чоң коридор да. Анан бул жакка киргенде бул жагы ашканасы, ошол эле катарда жайгашкан. Эртең менен ашканага дагы күн тиет да. Ашкана дагы мына кенен, узундугу наркы бөлмөгө салыштырмалуу 1-1,5 метр узунураак да. Мына жактан, туугандар, мына дымоходдор бүт ушул жерде жайгашкан, суулар киргизилген. Ушул жерден баштап кухонный мебель кетет. Мына жерге чейин алып келсе болот, туугандар. Газды мына киргизип счетчиктерин да коюп койгон. Мына жер пожарный вход, пожарный выход. Терезеси да наркы бөлмөнүкүндөй мындай овальный, сырты мокрый асфальт түсүндө, ичи ак түстө да. Отопление киргизилген. Бул эми ашкана, кухня деп коебуз. Андан кийин бул жакта, туугандар, мына ортодо бул биринчиси чакан. Бул эми ванна душ болот. Жанындагы ажаткана болот. Экөөнүн аянттары деле мындай окшош эле негизи. Бир аз чоңураак, бири кичинерээк. Мындай планировкасына карап туруп жасап аласыздар ал жакта. Бул жагы экөө эки башка санузел. Бул бөлмө зал. Бул батыш тарабында жайгашкан. Бунун узун туурасы 4,5 5. 4,5 5, 4,5 4,5 десек деле болот. Мындай квадрат жайгашкан бөлмө. Эшиги дагы чоң эшик, жана 2 канаттуу чоң эшиктен коюлат да. Көрүп турасыздар, мына потолокко гипсокартон да кагып койгон. Бул эми мансард кабат. Чатыры бүт баягы андулин менен жабылган. 13-кабаттан панорама өтө сонун да. Мына караңыздар, батыш жагынан көрүнүшүчү. Те маңдайда Акбура дарыясы, нар жагы Фрунзенский кичи району, бул жагы Сулаймон тоо аябай жакшы көрүнөт бийиктиктен. 13-кабаттан сразу эле ушу ылдыйды караңыздар, мына. Балдар ойноочу аянтчасы, үйдүн короосу ушул жерден жакшы көрүнөт, туугандар. Те стяжка куюлган жер балдар ойноочу аянтча болот да. Бул бөлмөгө да мына көрүп турасыздар. Отопление трубасы до точки монтаж болуп киргизилген да. Ушул батир квадраты $800 шашылыш түрдө сатууга коюлду. Эгерде жаккан болсо, сүйлөшүңүздөр. Биз азыр оң жактагы блогунда турабыз, бийиктик курулуш. Ал эми наркы блокто дагы 13-этажда 100 квадрат 3 бөлмөлүү батир бар. Ушундай эле. Анын дагы планировкасы сквозной. Ал дагы $800 сатылат. Ошонун эле планировкасындай 3-кабат бекен, астыңкы 4-5 кабаттарда да бир батир бар, ал дагы 100 квадрат. Анын баасы $900 туугандар. Демек бул жерде 13-кабат мансард болгон үчүн 2 батир $800 сатылат. Бир аз кеми бар, түшүп берет. Эми офиске келип шептер менен сүйлөшөсүздөр. Анан кийин ылдыйкы кабаттагы ал $900 сатылат. Анда сүйлөшсө болот. Кечине мындай вариант жолдорун караштырып сүйлөшсө болот. Бийиктик курулуш компаниябызга келе бересиздер. Ошто Юго-Восток кичи району Карл Маркс мектебинин юстиция башкармалыгынын тушунда сатуу бөлүмү сыртта бийиктик курулуш деп жазылып турат. Ошол жерге келсеңиздер, Гүлназ деген кызыбыз тосуп алат, анан шептер менен сүйлөштүрөт, туугандар.
Жаққан болса сүйлөшүп көрүңүздөр. Өтө сонун батирлер. Биз телефон номерларын жазып койдук. Азыр чалып, азыр сүйлөшүңүздөр. Анан биздин Instagram аккаунтка дагы бийиктик курулушка катталып коюңуздар. Бөлүшүп коебуз. Ассаламу алейкум.